Бул трансформация маселеси аябай көйгөйлүү маселе да. Бул жерден азыр эми могу министрликтерди угуп отуруп ойго келесиң да. Bunun бардыгы эмнеден келип чыгып атат? Бул көп суроо деле талап мисал болуп жана кылсак болот эле да. Берде баяндамачыдан да Мурат Садинович, сиз баяндамаңызды баштадыңыз, баяндамаңыз сиздики бир 3 мүнөткө жетпеди да. Сиз көйгөйлүү жанагысына токтолушуңуз керек эле. Эмне болуп атат, кандай кырдаал болуп атат, бүт ушулардын бардыгын чогултуп туруп бир презентация кылыппы же башка кылышыңыз керек эле. Сиз келгенде мына биздин комитетке жылдын башынан бери бир айдын ичинде 3-чү жолу келип отурасыз да, зам министр болгондон беричи. Сиз биринчи күнү келгениңизде таанышуу иретинде болду, экинчисинде келгенде эле сизденчи могу каталар менен чабалекейлик отношение моундай беркелер менен келдиңиз да. Сизден суроодо биринчи, сиз даярдаган маалыматтарды, баяндамаңызды өзүңүз даярдайсызбы же сизге бирөө алып келип береби? Мага даярдайт, бирок мен корректировкаларды кийрем. Бул маселе боюнча менин докладым аябай узун, бирок ошон үчүн убакытты алган жокмун да. Убакытты албастан мына көрдүңүзбү, ушул сиздин жанагы чала даярданганыңыз үчүн могу жерде аябай суроолор, талаптар көп болуп атат да. Сиз мисалы жөн эле кол кое бересизби? Мисалы могу бизге келген баяндамаңызды караңыз. Өткөндөгүсүндө болсо сул грант жана кредиттер боюнча жана кылганда соглашение 2026 март 20-жыл деп аябай көп беркеси менен болуп биз бир жумага кайра кайтарып бергенбиз да ратификациянычы. Азыр мына караңыз. Кыргыз Республиканын башында эле биринчи сүйлөмүн эле караңыз. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигине мындан ары министрлик Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 30 жылдын 2019 июлундагы 382-чи токтом таап бериңиз ушул токтомду бизге. Көрдүм Алишер Ташпаевич, мен өзүмө да оңдоп алдым. Муну мурунку кат менен ошо мага алып келген. Бул мурунку катты эле ошондой критерийде. Ичиндеги жана кыскартылган уча деген сөз эмне деген бул сөз бул уча? 30 уча, 20 уча, бул эмне? Жылкынын учасы же эмне уча бул? Укук ченемдик актылар. Бул мага эле кыскартылган, мага эле берилген. Сиздерге бул маалымат кеткенин билбеп турмун. Эми сиз үчүн кыскартылган болсо баяндаманын өзүңүз билесиз, кантип жанагы маалыматтар кантип даярдалышын, мыйзамдык актылар бар, кайсыл жака кантип жөнөтүлөт, преамбуласы кандай даярдалат, аннотациясы кандай даярдалат, билесиз да. Аны ушул боюнча могу жерден жазып туруп бүт ушундай болгону 1,5 барак маалымат келди бизгечи комитетке. 1,5 барактын ичинде карасаңыз толгон токой могу каталар да. Лингвистикалык да, стилистикалык да, орфографиялык дагычы. Анан сиздин баяндамаңыз бизге комитетке, жогорку кеңешке бергениңиз ушундай болуп, сиздин могу жердеги выступлениеңиз 3 мүнөткө жетпестен анан кийин могу жерде талкууга коюп койгонуңуз бул туура эмес го дейм да. Бардыгы башында келгенде айтты эле, Мурат Садинович аябай мындай цифрага өзүнө тың тастыккан жигит, ишти берке кыла, ал жакшы алып кетет депчи. Үмүт чоң эле, мына 1 айга жетпестен сиздин дагы жанагы кашаңыз чыга баштады да. Ошон үчүн анан кийин бул жерден ар бир министрликке же тигил жака бул жака берип коюп атасыз. Могу мен мисал могу сиздердин берген маалыматыңыздарды караганда келбей атат. Берден айта берип силергечи тилтешилди да. Могу суроо да сизгечи. Сиздерде могу трансформациялоо боюнча комиссиянын курамына кимдер кирет? Жөнөкөй эле ушудан баштайлычы силерденчи. Ким кирет? Составы. Микрофонду базалып. Алишер Ташпаевич, биринчи маселе боюнча бул кыска мөөнөттө келип аткан, бул мурда Жаныбек Султанович бизге ошол биринчи күнү болот деп ошол мурунку отурумда айтылган да. Ал эми ошол кандай маселе так бизге мындай маалымат берүү, кайсы тема менен кетерин мага айтылган жок. Биринчиден, экинчиден кыска убакыт болуп калды бул. 5-чи күнү кечинде айтылып туруп, биз биринчи күнү Мурат Садинович, кечирип коесуз. Эми силердин биз мамлекеттен, өкмөттүн жанагы кабинеттен чарбачылык иштерине, орг вопросторуна биздин кийлигишкенге жанабыз жок. Мыйзам боюнча сиздерге коюлду. 3 күн мурун комитеттин жыйынынан мурун бизге берилди. Кимгер тың, кимгер кыйын, кимгер ушул трансформациялоо иштерин билсеңер ошоңор келбейт белеңер. Анан билбесеңер эмне келип алдыңар? Мурат Садинович. Деп элебем мен, Алишер Ташпаев, кыска мөөнөт убакыт берилип калды. Бул жерге бизге жанагы жөн эле могу жерден туруп бергенге кереги жок да. Бул жерден бул биздин эмес, бул элдин
жашоо Кыргыз Республикасынын жашоочуларын граждандардын жанагысы суроо талап болуп атат. Бул жерде коллегалар 3 күндүк жанагысын коюп туруп бүт Баткен бул жак Ош бардык жака барып жергиликтүү калк менен жолугушуп сүйлөшүп келип атабыз. Бул жерде ар кимиси өз ойлонуп эле бирдемен ой эмне келсе ошону утуп аткан жери жок. Элдин көйгөйүн айтып атат, сиздерге жеткизип атат. Алар бизге, биз силерге эмне болуп атат деп атабыз. А силер болсо же баяндама бере албайсыңар, же болбосо цифраны айта албайсыңар. Сиз даяр эмес болсо, сиздин маалыматыңыз жок болсо, комиссия боюнча, трансформация боюнча комиссиянын түзөмүн, курамын билбесеңиз, эмне турасыз анда бул жерде? Ташпаевич, бул трансформация боюнча толугу менен хронологиянын менин адистерим иш алып барат. Биздики албетте жетекчи катары көзөмөлдө кылабыз, ошону менен иш алып барабыз. Ар бир кагаздарда, ар бир иш кагазда трансформация боюнча көзөмөлгө алып иш алып барабыз. Сиз кантип Мурат Садинович жумушту алып барасыз? Сиз ким менен алып барасыз? Комиссиянын трансформациялоо боюнча курамын билбей атсыз. Кимдер кирген билбей атсыз. Кантип билесиз? Могу жакта Адилеттүүлүк министрлиги айтып атат, биздин инструкция чыгарганбыз, ошону билишпейт, колдонбойт деп атат. Курам билбегениңизден кийин сиз ким менен жумуш, өзүңүз менен өзүңүз алып барасызбы жумушту? А бул жерде биз мосоло талкылуу кылып аткан бир дагы сурооду билбейсиз сиз. Азыр айтып бериңиз деп, республика боюнча канча жер трансформациялаш керек, канча болуш керек, кайсы категориядан, 7 категориядан кайсынысына кандай өтүп атат? Ал боюнча сурасак да азыр отуруп каласыз. Маалыматыңыз жок эмне деген? Былтыркы жылда канча жолу ушул комиссия отурум кылды? Жооп бериңиз. Мен адисим айтып берсин. Адилет жооп бербейсин. Алишер Ташпаевич, Алишер Ташпаевич, биринчи комиссиянын курамы боюнча жооп берип койсом, комиссиянын курамы боюнча постоянно киргени бул биздин агрардык өнүктүрүү башкармалыктын башчылары кирет, кадастр мекемеси кирет, жер суу көзөмөл кызматы кирет. Буга чейин жободо 169-токтомдо жана охрана земель деп калган болчу. Азыр биздин кызмат правоприемник жер суу көзөмөл кызматы, андан сырткары суу кызматы кирет. Анан Токой фондусунун жеринен каралса, дополнительный Токой фондусунун дагы өкүлү кирет да, земли снова фонда каралса. А так постоянно действующий 4 кызматкер Айыл министрлигинин комиссияга кирет да. Экинчи Биринчи бир жылдын ичинде канча жолу отурумга өткөздүңөр? Былтыркы жыл боюнча. Именно трансформациялар боюнча? Ошол бул жерде азыр бир эле тема трансформация. Жок, амнистия же кайсы трансформация болуп атпайбы? Трансформация боюнча. Общий Алишер Ташпаевич, трансформация боюнча биз отурумду жана ВКСтерди деле өткөргөнбүз, өзүбүздүн райондук өкүлдөрүбүз менен, суу кызматы менен, жер кызматы менен эки эле жолу өткөрүлөт. Биздики жазында анан күзүндө өткөрчүбүз да. Буга чейин эми ачык айтканда биз амнистия менен эле кармалып калганбыз, ушу амнистияга упор кылганбыз да, жер-жерине чыгып, бүт райондорго ушу амнистияны окутууларын жүргүзгөнбүз да. Жөнөкөй 169-токтом менен келип аткандар, аларга кичине эки эле жолу өткөрүлгөн да, ВКС түрүндө эле. А так амнистия боюнча эле биз жер-жерине эле кыдырма иштерин жүргүздүк. Эми атыңызды ким дедиңиз? Адилет. Адилет. Мына сиз жана амнистия боюнча иштедик дейсиз да. Амнистия былтыр эле кабыл берип бердик го биз. Былтыртан баштап. Ага чейин эмне кылдыгар? Экинчи жарым жылынан эле кирди да. Бул тем более амнистия разовый акция. Башында бир жыл деди, болуп дедик, жетишпей атат деди, министрликтер жетишпей атат, Адилеттүү министрлиги, могу Маданият министрлиги жетишпей атат, Айыл чарба министрлиги жетишпей атат, карашы, ошон үчүн дагы бир жылга кошуп коюлду деди, 2 жыл болду. Бул разовый акция. Буга чейинки элдин көйгөйү 2009-тан бери келатат. Ошодон бери канча жыл отурум кылдыңар деп атам. Алишер Ташпаевич, именно отурумду Айыл чарба министрлиги өткөргөнгө биз элдер менен отурум өткөргөн эмеспиз, жыйындардычы. Биз өзүбүздүн кызматкерлер менен өткөргөнбүз да, канча трансформация келди деп ошол. А так биз 20 комиссия деп атам. Комиссия канча жолу отурум кылды? Ар бир трансформация комиссия жер-жеринен да отурат да. Биздики документ келет, биз карайбыз да. Кадастрга түшөт, кадастр биздин служба земля ресурска киргизет, анан бизге киргизет. Биз министрлик ведомстволор жүргүзөбүз. А райондук комиссия өзүлөрү отурат да. Силердин жанагы чыгарган могу комиссия боюнча токтомуңарбы же эмне бул? Эмне менен бекиттиңер? Приказ мененби? Жана комиссия окутууларды приказ менен бекиген, амнистия боюнча жерден кыдырмаларды. Приказ боюнча канчанчы жыл? Бул деген 4 группа болуп эметкен, 21-жылы чыкканбыз, анан 22-жылы жазында
Приказ беки, 2 приказ бар бизде. Кыдырма иштерин жүргүзүү боюнча. Буга чейин подвор обход деген да приказдын бар бекиген. Жок, кадастр ошол маалда кимдин ведениясында эле? Кадастр деген биздин ведениябызда 382 токтом менен биздин ведениябызга өткөн 2019 жылы июнь айында. Бул жерден эми суроо Маданият министрлигине да. Силерде өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын силерде да аянтчасы канча? Ошону билбейт экенмин, тактап берейин. А ким билет? Бизде специалист бар, анан бизде негизи Жок, биз билип атабыз. Бүт эле специалисттер, министрлер, зам министрлер эмне менен алек? Бул жерде мына Мурат Сайдиновичти Айыл чарба министрлигинин орун басарын сурасак, ал билбейт, бул жакта специалистке кылат. Сиз болсо бул жерге келип алып туруп, аянтчасын билбейсиз. Сиз болсо мен экспертим менен, специалистим менен жанагы чалышып жанагы кылып атам дейт. Сиз ушул жанагы тармакты мен бул тармакта тейлебейм. Мен маалымат саясатынан этностор аралык мамиле бизде маданият боюнча ушул тармакта караган маданият министринин орун басары жок болгондуктан мен ушуга жооп берет. Аманган Батырбекович, аппарат карабайсыздарбы? Телегактымыз. Мына бул киши болсо айтат, Марат Сайдинович айтат. Эмне үчүн анда отурабыз биз? Бул киши компетентный эмес экен, Марат Сайдинович, Айыл чарба министрлиги. Жооп бере албайм, билбейм деди. Мени айтышты, келдим дейт. Эсенгул Чыңгыз болсо айтат, мен билбейм, аянтчасын билбейм. 3 күндөн 5 күнгө чейин жооп бериш. Да, мыйзам боюнча ошондой жооп бериш керек. На самом деле башкача болуп атпайбы? Бул киши билбейт. Азыр дагы бул жагынан сурай турган болсок, бул жерден азыр коомчулук карап атат. Эсенгул уулу Чыңгыз, сиз зам министрсиз. Ошол жерге сиз зам министр болуп келгенсиз. Орун басар болупчу келгенсиз. Эмне үчүн келдиңиз? Сиз ушул жердин жумушун тартам. Мен ошол маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатын министрлигин алып барам, такшалдым, быштым деп туруп келдиңиз. Сиз же жамаатыңыз менен келдиңиз беле бул министрликте, өзүңүздөн советник, помощник жана башкалар менен келип. Ошолор иштейт, мен бияктан төлкө жанагы башкармачылык жана функциямды аткарам деп. Эми бул жерде азыр детально сурай турган болсок, дагы жанагы сол. Могу жерде мисалы кунарлыгы түшүп кеткен жанагы мыйзамды кабыл алып беришти. Могу жерден Абдуллат Абдраимович былтыр бизден артыбыздан калбай жүрүшкөн. Өткөзгүлө бонитети 20% деп. А жерлерлерде сиздердин жооңуздар жок. Ошондо сураганда айткансыздар, жообузду мына даяр биздики, эртең болсо эртең мыйзам деп. Мына мен сизге айтып коеюн. Жоо бекитилди, аны эмне сейфиңиздерди кармай турасыздарбы? Жер райондук рубарларга ошондой эле жерди билдирип жөнөтүлгөн. Мына ошол эле боюнча Ала Бука Чаткал боюнча айтат. Жоonu көргөн жокпуз деп кайрылышып атат. Кайрылгандар айтып атат. Биз билбейбиз. Ошол эле жанагы Баткенде айтышып кетти, Ак Турпак айыл өкмөтүн. Мага да кайрылышты. Бакты Ак Турпак айыл өкмөтүндө дейт, бизге жаңы ротация болуп, жанагы айыл өкмөтү келген дейт. Бул былтыр башка жакта иштеген экен дейт. Ошол иштеген жагында 5 жыл бою иштеп айыл өкмөт болуп, бир протоколго кол койбогон экен дейт. Азыр келип ал Ак Турпак айыл өкмөтүндө Баткенде. Дагы ушу 1 жыл болду, бир дагы протокол, бир дагы кагазга кол коюлду. Эл келип кайрылса, бонитети 20% кунарлыгы төмөн түшүп кеткен жерди бергиле десе, жоо жок, токтоп тургула, кийин жанагы бизде жок, жоо жок дейт. Ала Бука Чаткал Аксыда деле ушундай. Жоо түшөлек, билбейбиз, жанагысын билбейбиз. Биз бергенбиз, монча аянтчаны жанагы кылганды. Мына мен силерге салдуу түрдө айтып атам. Болбосо текшерип көрүңүздөр ушулардын бардыгынчы. Анан кийин сиз болсо берди айтып атасыз, ротация кылдык. Эмне ротацияны бир айылдан экинчи айылга ыргытып ротация кылып атасызбы? Көрдүңүзбү буга чейин президент сотторду кандай ротация кылды, акимдерди ротация кылды. Сиз эмне үчүн көлдүн ичинен көлгө, чүйдүн ичинен чүйгө алмаштырасыз? Эмне үчүн сиз Ош, Жалал Абад, Баткенге ыргытпайсыз ошол эле крупный специалисттериңизди? Эмне үчүн область менен область аралаштырбайсыз? Абдуллат Абдраимович. Биз андай ротация кылбаган себеби алардын жилищный проблемаларын башкаларын чечишибиз керек болгон. Соттор башкалар алып бюджеттен каржыланып, бюджеттен аларын төлөп берди. Бизде хозрасчетный ишкана болгондон кийин биз ошол областтын ичиндегилерди ротация кылганбыз. Чоң, Абдуллат Абдраимович, башка эле мисалы министрликтердин бардыгы ротациясын кылды. Ошол эле акимдер, сотторду атам, ошол эле энергия сектору дейбизби, министерство энергетики. Бүт на уровне начальников РЭС полностью поменяли, алмаштырылды. Сиздер деле эмне үчүн дегенде бүт бары коррупциянын бардыгы ушул кадастрда туруп атат.
Экинчи коррупциянын жанагысы айыл өкмөттөрдө туруп атат. Андан кийинкиси Маданият министрлигинде болуп атат. Эмне үчүн дегенде булар сертификатты эч кимге бербейт. 8 титулованный жанагы эксперт, жанагы архитектор деп койгочу кимиси бар, булардын эксперттери. Заключение жазып бере турган. Ошолор бар, алар отура берет. Бир колунда лапата, бир колунда кет менен кармап турупчу. Жылдап, айлап. Мен мисалы энергия секторунда жана директор департаменти болгондо касса тыши, андан мурункусунда датка кеминде куруп атканда бүт объектилерге берип, ушу акчанын бардыгы ушуларга кеткен. Ушулардын жол киреси, айлыгы, башкасы тигинде мындай деп атыпчы. Урду сокту менен могу беркен датка кемин жанагы 500 подстанциясынын линиясын тартканда. Буларда ошол, бул азыр 116 миң жанагынычы Аманкан Батырбекович. Буларчы 5 жылда бер кылат. Аягындан келип кимге күнөөлүү болот, ушуну кабыл алып берген, мыйзамды кабыл алып берген жогорку кеңеш, президент, анан кийин өкмөт башчысы. Ошон үчүн мен сунуштайт элем. Аманкан Батырбекович, булардын бардыгы даярданып келишсин, маалыматтарын тактасын, жети категориядан канча категорияга чейин трансформация болду. Ошол маалыматтар менен толук келишип, ответственный жанагы курьерчи зам министрлери келсин. Мамлекетте чоң иш-чара жок. Буга чейин болгон иш-чаралардын бардыгы бүттү. Мен сунушум ушундай. Эмки отурумга даярданып келишсин.